Парламенттин депутаты Надира Нарматовага билим берүүнүн мыктысы төш белгиси тапшырылды. Надира Нарматова билим берүү тармагында канча жыл иштеген? Билим берүүнүн мыктысы сыйлыгы кайсы учурда тапшырылат? Фактчек KG тактап чыкты. Депутат билим берүү тармагында акыркы жолу дээрлик 20 жыл мурун иштеген. 1980-81 жылдары мугалим, ал эми 92-94 жылдары мектеп директору болуп эмгектенген. Жалпысынан бул тармакта 5 жылга жетпей эмгектенген. Буга окшош окуя 2018 жылы болуп, мыкты деген төш белги депутат Тазабек Икрамовго тапшырылган. Анда окуя катуу сынга алынган. Икрамов болгону 2 жыл дене тарбия жана спорт институтунун Жалалабадтык филиалында иштеген. Ошол кездеги билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева билим берүүнүн мыктысы сыйлыгын бул тармакты өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн берсе болорун, мугалимдик стажы сөзсүз болушу кажет эмес экенин билдирген. Чынында эле ушундайбы? Ведомстволук сыйлыктарды тапшыруунун расмий жобосуна кайрылып көрөлү. Министрликтин 2022 жылы бекитилген жобосуна ылайык бул сыйлык менен илимий педагогикалык эмгек тажрыйбасы 15 жылдан кем болбогон кызматкерлер гана сыйланат. Аталган төш белги менен сыйлана турган талапкерлерди таңдоо үчүн 7 адамдан турган комиссия түзүлүп, ал талапкердин илимий педагогикалык ишмердүүлүктө жетишкен ийгиликтери, окуу программаларынын, окуу китептеринин, усулдук колдонмолорду педагогикалык жана тарбиялоо ишинде өзгөчө айырмаланган иштерин карап чыгат. Экс-министрдин сыйлыкты билим берүү тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн берсе болот дегени эске алсак, балким сыйлыгы депутатка кайрымдуулук иши үчүн тапшырылгандыр. Надира Нарматова Мээринбек кайрымдуулук фондунун президенти болгон. Бирок фонддун ишмердүүлүгү тууралуу маалымат жок, сайты жана баракчасы дагы жок. Же балким билим берүүгө байланыштуу демилгелери үчүн берилгендир. Нарматованын демилгелерине назар салсак, депутат айым ала качуу үчүн жазаны катуулатууга каршы чыккан. Кыргыз кыздарынын чет элдик жигиттер менен мамиле куруусун жактырбай тургандыгын билдирип, алардын балдарын түшүнүксүз улуттагылар деп атаган. Өнөктөш төрөттөрдү тыюуга чакырган. Райымбек Матраимовду камакка алууга чакырган митингдин катышуучуларын сынга алган. Кыргызстанда TikTok'ту тыюуга чакырган. Атка минерлердин декларацияларын жок кылууга чакырган жана акча алмаштыруу жайларын жабууга чакырган. Бирок мугалимдердин пенсиясына байланыштуу маселени көтөргөн. Нарматова ЖМКларга жана бейөкмөт уюмдарга каршы демилгелери менен да белгилүү. Билим берүү министрлигинин түшүндүргөнүн ылайык Нарматовага төш белги Жогорку кеңештин 85 жылдыгына карата жана билим берүү жана илим тармагындагы салымы жана колдоо көрсөтүүсү үчүн тапшырылган. Жыйынтыктап айтсак, Кактус Медиа белгилегенде Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыкты же ардактуу наамды кесиптик жетишкендиктери үчүн эмес, саясий кызыкчылыкта же ыраазычылыктын белгиси катары тапшыруу адатка айланган.